Assalamu alaikum, урматтуу фермерлер. Азыр биз Кемен районунун Жаңы Алыш айылында турабыз. Бул жакта биз менен турган фермер Санжар мырза. Санжар мырза, сиздерге сөз берели. Бул кайсыл гибрид, сиз айтсаңыз, канча жылдан бери сеип жүрөсүз бул гибридти? Анан жерди иштетүү ушул канча гектар, 4 гектар жерди иштетүүдө мисалы катары алалы. Кандай азык заттар берилди, канча жол суарылды, ото чөп менен кандай күрөшүүлөр болду, ошолор жөнүндө бир аз токтолуп кыскача айтып берсеңер. Ассаламу алейкум. Бул жерди деген биз күздөн баштап даярдадык. Былтыр деле предшественник жүгөрү болду. Былтыр деген жүгөрүнү алып бүткөндөн кийин жаандарга чейин амофос чачканга жетишип калдык. 5 мешоктон 1 гектарга амофос чачылган. Андан кийин айдап, ошо менен күз жазга чейин калтырдык. 250 килограмм, 250 килограмм. Жазында болсо жерди кайра мал алып түздөп туруп, мол 545-чи гибридти септик. Limagrein 35 канча? 31 545 деген гибрид себилген. Мол полян таланын эмеси 4 гектар аянты. Жазында северде ошондо биз 1-май күнү септик, удобрение менен ошо 250 килограмм диамофос кошуп бердик. Андан кийин 3 жалбырактан 4 жалбырак ошол кезинде эмесин чачтык, ото чөпкө каршы карнаш деген дарыны чачтык, 1 гектарга 1,5 литрден. Карнаштын иштегени Кудай буйрса жакшы эле болду. Эч кандай стресске келтирген жок, чөптү да бир момдай волна менен эмес, бүт токтотуп, ошо менен чөптүн баарын жок кылды. Вьюнок жок, Кудай шүгүр. Былтыр аста, аябай былтыр деген аябай вьюнок көп басып кетип, кичине эме урожайдан эме алганбыз да. Таасир берген арада. Таасир берген. Канча жолу сугарды? Биз деген негизи бул поляны 5 жолу сугардык. 5 жолу сугарган себеби анткени үстүнөн полялардан агын майнап суулар агып келет, анан ошолорду улам буруп, ошо менен башая санаанда 5 жолу сугарган болдук. Акыркы сугат качан берилди? Акыркы сугат 13 август мен туулган күнүмдө ошол поляда жүрүп сугаргам. 13 август, 14 август күнү сууну жаптык, ошо менен бүттү. Бул гибридти 545ти канча жылдан бери сеип жүрөсүңөр? Эмне себептен ушул гибридти тандадыңар? Биз негизи маалымат берип кетсеңер. Негизи жүгөрү сеип жүргөнүмө көп эле болду. Мурун атам экөөбүз да жүгөрү сеип, ошо баш аягы мен билгендей эле 8 жылдан бери биз жүгөрү менен момдай максималдуу мындай конкретно именно ошол направление менен иштегенибизге 8 жылдан даже ашык болду. Мурун деген биз Пионерде септик, Майамиде септик, анан ошо былтыр деген 545-чи гибридти алып туруп сеип көргөнбүз. Аябай жаккан. Былтыр деген өзүңүз билесиз 23-жыл аябай оор жылдардан болуп, фермерлер дыйкандар үчүн аябай оор жыл болуп, кургакчылык. Ошолордун бирок арасынан 545 мага аябай жаккан. Кургашы да жаккан, урожайность да жаккан. Ошон үчүн быйыл ошонун эмести токтойтуп, кайра тандоо ошого келдик да. Не демекчисиз, урматтуу фермерлер? Санжар мырза туура айткандай, бул гибридтин эң негизги өзгөчөлүгү болуп, стандарт өзүңүздөр көрүп турасыздар, кадрлардан да көрөсүздөр. Баардык початка бирдей бойдо болот, саны дагы, даны дагы бирдей. Эң эле негизги фактор бул бышып жетилүү мөөнөтү. Бул поляда диссекация кылынган эмес. Диссекация кылынган эмес, майдын биринде себилген. 5 сугат ичкен. Азыркы учурда бүгүн 24-сентябрь, влагасын өлчөдүк, нымдуулугу 25-27% көргөзүп атат. Эми сөзсүз түрдө ал ар кайсы бурчунда кандай болот, андан ылдый болгондо, жогору болгондо жерлер бардыр. Бирок биз турган жердеги ушул абалда өсүмдүк нымдуулугу 25-27% көргөзүп атат. Жүгөрү өстүргөн жаштарга эмнеге көңүл буруш керек? Азыктандыруусу же сугаруусу, ошол жөнүндө бир кеңешиңерди айтып кеткиле. Эң негизги өстүрүүдөгү фактор. Эң негизги биринчиден ойлогонум бул предшественник севооборот кылышыбыз керек. Жерде сөзсүз жазында северде барып анализ текшерип берип, күзүндө амофосун берип,
Анан анализге өткөрүп, полный азыкка эмне жетпейт, эмне жетиш керек, ошонун баарын негизи билип алыш керек экен. Сөзсүз түрдө. Анан бир поляны, биз могу бир таланы баягы иштеткенде бир жагын тереңирээк айдап, бир жагын тайызыраак айдап, ошондой кылбай, бүт тегиз кылып, бүт тегиз сугарганында бүт тегиз кылып сугарыш керек экен. Ошондо момундай тегиз бой эметет экен. Анан ошол мисалы үчүн быйылкы жылдын урожайын быйыл эле ошондой карабай, былтыр да ошондой караш керек экен. Ар бир жылы бирдей момундай стабильно эме керек экен. Анткени кээ бир полялар бар, былтыр кээ бир жерлерине суу начар чыгып калган, кээ бир жерлер жакшы чыгып калган, быйыл момундай эме перепад болгон. Анан ошо сугатка аябай көп маани бериш керек экен, сууну көп жаткырбаш керек экен. Мындай бачым айдап сууну, бирок мындай сугаруунун убактысын азайтыш керек экен. Бирок кайталамагандарды бөлүш керек. Ошо. 4-5ке чыгарып. Мисалы үчүн биз могул 4 гектар жерди бир кулак суу менен 2 күндө бүтүрүп чыгып аттык. Бачым сууну айдап аттык, бирок 5 жолу биз сууну суу сугардык. Кайталап сугаруу өтө маанилүү. Туура айтасыз. Ошол фермерлерге дагы буюрса баардыгыбызга күркүрөгөн күздүн алдында баардыгыбызга мол түшүм, ошентип эле жер эл эмгегин жебейт дейт го. Буюрса сиздин да эмгегиңер кайтып, жакшы түшүм аласыңар. Буюрса биз менен жана биздин көрүүчүлөр менен жыйынтык менен да бөлүшө кетесиңерден терең ишеничтебиз. Буюрса.